шайлоону жокко чыгаруу маалында тынч митингге барып бутунан оор жаракат алган. Өзүмдүн бутунан шымой граната бутун жулуп кеткен. Кыргызстандын келечеги үчүн чыккан. Сөйүп маякчак болуп кеткен да. Аяк сөйүп ооруйт. Атканга жараша же таганса өлтүрүп атса болмок. 2020 жылдын 4-5 октябрында болгон окуя өлкөбүздүн тагдырын, келечегин башка нукка бурду. Мамлекетибиздин эле эмес, анын бир катар жарандарынын да тагдырын башка нукка салгандай. Алардын бири Атбаш районунун тургуну Кадыралиев Руслан. Жигиттик курактын толуп турган учурунда жарым жан кылып, жаш кезинен бирөөгө муктаж кылган ал күндө каарманыбыз төмөндөгүдөй эскерет. Октябрь окуясына ошактан элдер барган деле баягы Кыргызстандын келечеги үчүн чыккан. Ошактан ошо кырсыктап шумой граната тийди. Кайсыл жагына? Токтогул Держинкадан эме Чыңгыз Айтматовдун эстелиги жактан тийди. Ошактан дос балдарым алып барды. Больницада 1 жылга чукул жаттым. 4-5 операция болдум. Ошо дагы эле жакшы болбойт. Ошо бутумда сөйөктөр быркыранып кетти, жана сырткы томугум. Азыр бутум кистеси иштебейт. Мындай бүгүлбөйт, только мындай бойдон каттып койгон да. Муну ошондо операция кылып да иштетсе болот экен же болду? Иштетсе ошо Жумабеков айткан, чет жактан же өзүм деле кылып бере алам. Эме жанакы желим шарик салып бутуңду ийитип бере алам деген да. Томуктун ордуна же? Томуктун ордуна. Андан кийин башына жакшы карашты. Садыр Жапаров президент боло электе да Айгүл Жапаровна өзү келип жардам берип кетти. Андан кийин уже больницадан чыгып 1 жыл өткөндөн кийин уже жок. Андан кийин балдар митингге чыксак, кээ бир балдарды менттер кубалап алып барып камашты. Кайра эмнеге ошондо колдоо көрсөтпөйсүңөр деген тынчтык акциясына чыксаңар, силерге каршы күч колдонуп ошентип алып барып камаган. Ушу тийген окуялар кандай эсиңизде калды? Кандай болуп тийди, каяктан келди? Ошолордун баарын эстей аласызбы же эсиңизде жокпу? Ошо 4-октябрь, 5-октябрь болгон күндөгү окуялар. Саат 8:30 ошо элдер болуп аябай баягы ызычы болуп атканда ошо дагана билбейм. Келип бутума тийди. Тийгенде эле куладым. Кулап түштүм, кулап түшүп эле турдум, туруп эле бутумду караган жокмун. Уже бияк бутту аттап туруп эле кайра кулап калдым. Ошондо билдим. Ошондо сөйөк тесип кетти биякта. Ошондо билгенде эле сыстап баштаганда эле карасам ошо бутум жулунуп кеттир, сөйөктөр быркырап кеттир. Колдоп тургандар деле болгон жок. Мамлекет тарабынан инвалидствого чыгарган жок. Мындай ошо башында эле кыскасы мамлекет тарабынан больница жагы эле да. Башкасы бүт өзүбүздөн болду. Канча айылга больницадан чыкканда дары-дармекти бүт өзүбүз алып, азыр кенеде эле бир дарын 500-600 сом экен. Донор жагы кан деп коебу, ошону алып келип куюп көрдү. Бирок аны менин каным кабыл алган жок. Аяктан судороги бердим. Ошо судороги берип, аяктан дагы бир ажалдан калдым десем жаңылбайм да. Каарманыбыздын окуяга чейин кайсы спорт болбосун айырмаланып, үй бүлөсүнүн жүгүн тартчу жалгыз бала болгонун белгилеп, классташы төмөнкүлөрдү айтты. Окуяга чейин футбол ойночу, спорт кызыкка мала болчу, мына улакта тартчу, жакшы балдардын бири эле. Өзү дагы жалгыз бала, үйдү карачу бала. Ошо азыр аксап басып калды. Жок дегенде ошо лечение кылдырып, 6 ай сайын пенсияга чыгарып каралашып койсо жакшы болмок. Больницадан жакшы эле карашты. Андан кийин эле эч ким больницадан чыккандан кийин жардам берген жок, жардам болгон жок. Мисалы муну менен чогуу жаралар болгондор квартира, бир топ нерсе жардам нерселерди алышыптыр. Ушул өзүмө жардам келбей калды. Өзүнүн аты жөнүн айткысы келбеген айылдаш кошунасы классташынын сөзүн кубаттап, буларды кошумчалады.
бала убагында жакшы ийгиликтер жарап жүргөн бала болчу, футболист болчу, улакты кыйын ойночу. Айын атасынын мына багып чоңойтуп жаңыдан убагына келип уже айын атасын гүлдөтүп өстүрчү жерге келгенде ушинтип бутунан жаракат алып букташ болуп атат. Ошол азыркы учурда аябай эле аксап калды. Буту суук болгон сайын ооруп баштайт. Оор жумушка жарабайт, жумуш жаза албайт. Айын атасынын карамагында эле болуп калды, башка эч немеси жок. Ошол эми учурдан пайдаланып дагы айткым келет, Садыр Нуркожоевич бул баягы силерди алып келген инсандарды жакшы бир карап берсеңер жакшы болмок. Бийлик үчүн деп жүрүшүп, бийлик үчүн кайра буттан ажырап түбөлүк майыптыкка келип атышат. Ушул жагын жакшылап карап берип койсоңуздар жакшы болот эле. Рахмат. Адам баласынын жазмышына кандай гана суноо, турмуш туш келбесин жаны ачып, бүт тили менен колдогон эне болот эмеспи? Русландын апасы Курманбай айым өз сөзүн айтып, президентке кайрылуу жасап өттү. Мамлекет деңгээлинде карайбыз деп Садыр Жапаровдор барып, больницадан кыдырып, карашып, көрүшүп, мамлекет деңгээлинде Кудай буйруп президент болуп калсам жардам берем деп айтып кеткен. Андан кийин президент болуп өтсөм деди. Өткөндөн кийин кайра балдар кайрылып киришсе, инаугурациядан кийин деген. Андан кийин эч бир жардам болгон жок. Өкмөт үйүнүн айланып канча жүрдүк, плакаттарды көтөрүп алып, ошол плакаттарыбыздын бирине деле Садыр балам чыгып жооп берип койсоң болмок. Кайра жолуңду тосуп турсак айланып, ак үйдү айланып кирип кеттиң го, жолуга албай калдык. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер ушул балдарды канча айланып барып атабыз, бир жооп берип мамлекет деңгээлинде карап койсоң болмок. Бир аз алдындагы балдар бир аз жардам алышты. Мындай эле тынч эле барган башка эле балдар пайдаланып кетипти элибизди. Сөзсүз эле үмүттөй болуп бул жашоодон өтүп кетиш керек беле. Ошолорду карап койсоңор болмок. Биздин сенден сурарыбыз, Сооронбай Жээнбековдун экс-президенттигин алып, Кашкар Жунушалиевди, Орусбек Окунбаевдардын жоопко тартыш керек. Ошолор мамлекет деңгээлинде жооп берсе, анан биздин санаабыз тынат эле. Азыркы тапта оор жаракат алган балдардын көзү көрбөй ириңдеп тургандары бар, буттарынан жаракат алып тургандары бар. Азыркы өкмөттө иштеп аткан чоңдор, силер кимдин арты менен ушул кызматка келдиңер? Ошону да унутпай эсиңерге бет кармап ушул балдарды карап койгула. Чыдамкай, Эриктүү Руслан кыштын ызгаарына жансыздаткан ооруга кайыл болуп, короо иштерин колунан келишинче аткарып, акыбалына карабастан ата-энесине тирек. Бул биригем дүйнөдө эми орундоого мүмкүн болбогон, келечекке койгон максаттарын айтып, ошону менен бирге максаттардын аткарылбашын билген Руслан оор үшкүрүк менен төмөнкүлөрдү айтты. Же футбол болобу, же бир жагынан мисалы Кыргызстандын атынан болбосо да ушул өзүмдүн районум болобу, же областтын атынан улакка болобу, же футболго болобу, ушул өзүм айылымдын атын чыгарып жүргүм келчү да. Азыр тилекке каршы ал кыялдар уже болбой калды десем жаңылбайм да. Ушинтип бирөөнө муктаж кылбай, жарадар кылып, үйдөгүлөрдү дагы кыйнап, өзүмдү дагы кыйнабай эле атканга жараша же так канча өлтүрүп атса болмок. Өзүм өлүп калайын десем жан таттык экен, жана өзүм колумдан келбейт экен. Канча аракет кылсаң да ойлонуп да көрдүм, ар түрдүү өлүмдү ойлонуп көрдүм, бирок жан таттык экен, андай кыла албадым да. Көрсөтүүбүздүн максаты турмуш жаргылчагына тартса да сынбай, эриктүүлүк, кайраттуулугун көрсөткөн Русландын жашоосу менен 6 саны аман туруп, курай башын сындырбаган келечек ээлерине сабак. Сиздер менен Сокол Медиа YouTube каналы жаргылчак берүүсү болду.